Ассаламу алейкум туугандар, мен Жалал Абад шаарындамын. Бул Жалал Абад шаары. Так азыр обул гай болуп калган, ошонун арт жагы Сатыбалдиева деген улица бар. Бул эски Ивашина менен параллельно кеткен. Бул жагы барып, жак уже тупик болуп калат. Так, ошондон кетип атканда, бул жактан кирип кетканда оң жакта мини маркет бар, магазин. Андан кийин мондай набайкана ачылган экен. Так, мархамат, ысыкнон. Мейли, өзбек тилинде жазылыптыр. Андан кийин эмес, орус тилинде заказ, заказ лепешка. А могу жакта кыргыз тили жазылган, бирок көрүнгөн эмес, алыстан көрүнбөйт мына. Өзүңүз деле карасаңыздар, тартып туртуп бир бала кылып жабыштырып коюшкан. А бирок телефон номери кеңири көрүнүп турат. Азыр хозяинда могу номерге звонок кылсам, трубканы көтөрбөдү. Бизде эме деген бар, квартальный деген бар, анча-мынча домкомдор деле карап койсо болот, кыргыз тил комитети бар, алар деле карап койсо болот. Обязательно айтып деп көзүнө көрсөтсөң анан кийин. Бизде кыргыз орус тили официальный. Аны ойлобоңуздар, бул азыр улутчулук болуп атат, тигинде болуп атат, мындай болуп атат депчи, жок. Кыргыз тили бул жерге көрүнүктүү кылып жазыш керек. Анан орус тилин жазыш керек. Ошо туугандар. Мыйзам боюнча кайсы тил? Кыргыз тили, орус тил. Кыргыз тили толук көрүнүш керек, анан орус тили көрүнүш керек. А бул не деген? Өзүм билемдик деген бул дегеничи мына. Ушу кыргыз тил комитети карап коюңуздар. Мэрия ушу тармакта караган вице-мэр, бизде 3 та вице-мэр бар, ошонун кайсы бирөөсүнөн берилген ушу тармак. Карап коюңуздар.